өтү куюлуп кетиптир, өтү ашынып кетиптир. Ачууланганда өтүңдү алып салам деген каймана сөздөр бар. Булар кимге айтылат? Мен түшүндүрөм. Ал каймана сөздөр подвижный, активный орысча айтканда ошондой адамдарга, тентегирээк балдарга айтылат. Мындайча айтканда күчү ашынып кеткен адамдарга айтылат. А тескериси болсо, ал өттө коюуланып калса, кумдар, таштар пайда болсо, алсыздык, тез чарчайт адам, эчтеке кылгысы келбей калат, өздөн оосунан сасык жытчып калат, денеден түркүн жараттар, экзема, керек болсо аллергия пайда болот, пигментация, тез картая баштайт, ич катат, көбөт, дегеле боордун түркүн оорулары пайда болот. Эми анын себептери. Терең жакшы сөздөр, ден соолук жөнүндө айтам. Катталып койгула. Катталганыңар бөлүшүп лайк басып койгула. Сонун маек болот. Ал эми себеби. Кортизол деген стресс гормон себеп болот. Эстроген деген аялдарда көбүнчө боюнда болгондо, жолбосо аялдардын гормондору өзгөрүлгөндө, мындайча айтканда экстрадиолду мен да кененирээк түшүндүрөм, себептерин эркектерде да пайда болот. Инсулин, адам семиргенде мына ошол өт, катуу боорлордун оорусу пайда болот. Жана рациондогу жеген тамагында май, натуралдык жан жаныбардын майы, насыщенный май жоктон дагы ушул оору пайда болот. Андан тышкары аз кыймыл, мына ушул тууралуу мен силерге кыскача жана жакшыраак маалымат бергенге аракет кылам. Биз менен болгула. Ассаламу алейкум.